бассейн бар болчу, бирок ал реконструкция учурунда кичинелип калган экен. Биз бузуп туруп кайрадан стандартка международный Кыргызстанда биринчи бассейн болду. Мурун бассейн бар болчу, ал 3 ай иштечү. Анда суусу аржыма сайын тазаланып, кайрадан куюлуп, ал ысытылбайт болчу да, жооп бербейт болчу. Анан бүгүнкү күндө буюрса, ондой планда болуп атат, ушундай бүтүрөбүз деген. Бул жакта раздевалка мужская зона болот. Ол жерде 200 шкафчык даяр болот. Одновременно намазханасы болот өзүнүн, санузелы, мужской зонанын. Бул жакта парилка, турецкий хамам, душевые, то есть алардын реабилитациясына дагы мүмкүнчүлүк болот. И общество плавать общий комплекс. Бул жакта специально спортивный врачтарга кабинет даярдап атабыз. То есть машиналардан алдын аларды диагностикадан өткөрүп, ар бирин тактап эмнеси 2 метр минимально болуш керек, бизге 2,30дан 2 метрге чейин узат. И бул жерде трехэтапный очищение воды. Мы фильтрация суу астынан берилет. Астынан берилгенден кийин каналга түшөт. Каналдан барып резервуарга түшөт. Резервуарга баргандан кийин фильтрдер биринчи өтөт. Фильтрден өткөндөн кийин ультрафиолет менен ионизация болот. Полностью приточная вытяжная система. Вентиляция с осушением воздуха деп коет экен. Полностью воздухтагы бул жакта влаганын бардыгын тазалап туруп, кайра куруп воздух берилет. Полностью детский зона тиги жакта детский бассейн бар. Биринчи ал жакта сууга түшүрүштү үйрөтөбүз, суда турушун. Сууга тургузуп алгандан кийин уже 5 жаштан баштап биз бул жакка салабыз. Потому что алар бул бассейнде үйрөнбөсө кыйынчылык жаңылып калат экен. Келечекте дүйнө бул жакта экинчи этажында полностью физический подготовкага тренажерный зал болот. Именно международный онага сборный түзөлүү деген максатында. И 25 башка вид спорт, то есть бокс, борьба, азыр бизде Моштун символу Мунарбек Сейитбековго окшогондор мүмкүнчүлүк болуп түзөлөт, аларга да физический подготовкасына ушул жерде түзүлгөн. Андан сырткары биз планыбызда буюрса толук ишканага киргенде 20 миллиондон 30 миллионго чейин салык менен социалдык төлөмдөр төлөнөт. Проблема жок, бизде полностью колдоп атат, мэрия тарабынан полный колдоо, именно контролду алып, полный качественно кылганы аракет Проблема жок. Во всем помогаем. Эч кандай жанагындай бюрократический преграда жок. Биз мен баягы кээ баягы жеке ишкерлер менен жолугуп калып атабыз, ошол нерседе да айттым. Именно мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен мамлекеттин бир она кылсаңар, именно ошол этап менен алсаңар, аябай чоң жардам болот экен. Мамлекет өзү кызыктар болуп туруп, бюрократический документтерге дагы аябай чоң жардам берет. Строительствомен заниматься жүргөндө 2 жыл 3 жыл кармалып кете тургандарды тез убакытта 3 айга жеткирбей бүтүрүп берген аябай чоң жардамдар болду. Рахмат.